Саламатсыздар урматтуу китепканачылар, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн китепканачынын блогунда ачык акционердик коом Учкун мекемесине келдик. Бүгүн болсо окуу китептердин биринчи партиясы кабыл алуу боюнча кичине кыскача сюжет болот. Методом будем выбирать пачку из каждого штабеля, открывать будем пачку и смотреть на качество изготовляемого учебника. Hazır ek пачканы көрөбүз. Арка барыңдар. QR-код наведи. Проверь, все нормально уже. Нет, на камеру наведи. Атайын QR-кодтор бар. Бул QR-код ар бир ISBN номери бар. ISBN салсаңдар бирдей чыгыш керек. Туура чыкты. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен Учкун акционердик коому биргелешип баскан жаңы китептерде ISBN номери катталып, ал негизги китеп сатууда контрафакты алдын алууга багытталган. Мындан ары бизди басып чыккан китептер базарларда сатылып, же кандайдыр бир кызыкчылыктар үчүн колдонууга тыюу салынат.
бүт процессти көрүп чыктыңар, китеп чыгып жаткан процесси. Андан тышкары атайын билим берүү жана илим министрлигинин тарабынан комиссия түзүлүп, ушул китептердин сапатын карап, жана жакынкы арада ушул китептер, чыга турган китептер, чыгып жаткан китептер ар бир мектептерге, китепканаларга жетет. Көрүшкөнчө. Быйыл канча китеп басылып чыгат? 2023 жылы 1.278.000 нускада окуу китептери, мугалимдер үчүн методикалык колдонмолор жана жумушчу дептерлер басылып чыгат жана ушул жылдын сентябрь айынан баштап мектептерге борборлоштурулуп жеткириле баштайт. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 10 эсеге көп. 2022 жылы 123.000 китеп басылган. Окуу китептерин кайсыл басмакана басып чыгарууда? Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 18 октябрындагы номер 352 Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдары үчүн окуу материалдарын даярдоо маселелери жөнүндө жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдары үчүн окуу материалдарын Учкун ачык акционердик коому даярдайт. Ал үчүн атайын жаңы техникалык каражаттар алынган. Мурун китептер жеке басмаканаларда даярдалып, баасы бир кыйла жогору болгон. Жылына республикалык бюджеттен китеп басып чыгарууга канча каражат бөлүнөт? 2023 жылы республикалык бюджетте окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга китеп ижарасынан түшкөн каражаттарды кошкондо 324 миллион сом каралган. 152 миллион сом республикалык бюджеттен, 172 миллион сом китептин ижарасынан түшкөн каражат.